Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана жалпы эле билим берүү тармагында эмгектенген кесиптештер. Сиздер менен Ош шаарындагы Барпалкулов атындагы номер 30 мектеп гимназиясынын социалдык педагогу мен Наргиза Эркебай кызы болмокчумун. Бүгүнкү сабакта социалдык педагог ал ким? Социалдык педагог ал эмне иш кылат? Жана анын функционалдык милдеттери эмнелер? Ушулар тууралуу кеп калмакчымын. Социалдык педагог ал ким? Социалдык педагог ал балдарды социалдык жактан коргойт жана аларга социалдык жактан колдоо көрсөтөт. Социалдык педагогдун максаты эмне? Социалдык педагогдун максаты мектепте, социалдык чөйрөдө жана үй бүлөдө окуучунун толук кандуу өнүгүшүнө, позитивдүү социалдашуусуна, өзүн аныктоосуна, кесиптик калыптануусуна шарттарды түзүү жана баланын өнүгүшүнө жагымдуу чөйрөнү камсыздоо. Социалдык педагогдун милдети балдарга карата зомбулуктун, асоциалдык жүрүм-турумдун, кароосуз калуунун, кылмыштуулуктун алдын алуу, ошондой эле сергек жашоого үйрөтүү жана балдарды жаман адаттардан арылтуу. Окуучуларга жана ата-энелерге өз убагында укуктук, социалдык, психологиялык, педагогикалык жардамдарды көрсөтүү жана кеңеш берүү. Жашы жете электердин укуктарын коргоо боюнча тиешелүү мекемелер менен биргеликте иш алып баруу. Ал эми социалдык педагог кимдер менен иштешет? Социалдык педагог түздөн-түз ата-энелер менен, балдар, окуучулар менен, мугалимдер менен, укук коргоо кызматкерлери, медайымдар, социалдык үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү, өкмөт башчылар, мэрия жана жалпы эле коомчулук менен иштешет. Социалдык педагог балдар үчүн ал ким? Социалдык педагог балдар үчүн жакын дос, учурунда жардамчы, алар үчүн акыйкатчы, учурунда кеңешчи, учурунда психолог жана анализдөөчү, чечим чыгаруучу тренер. Социалдык педагогдордун мектептеги негизги иштеринин бири алар тоголок жетим, жарым жетим, мүмкүнчүлүгү чектелген, үйдө окуган, турмуш шарты оор, ата-энеси ажырашкан балдар менен, ошондой эле ата-энеси Баткен окуясына, Афган, Чернобыль, Ош окуяларына катышкан болсо, же ата-энеси ички миграцияда, же сырткы миграцияда болсо, көп балалуу үй бүлөлөр менен иш алып барат. Аларды дайыма мектепте көзөмөлдөйт, аларга колунан келишинче жардамын берет. Аларга мектепте бардык шартты түзүп бергенге жана мектепте аларга колдоо көрсөткөнгө, аларды коргогонго аракет кылат. Социалдык педагог күн сыяктуу бардык балдарга бирдей жылмайып, аларга баарына бирдей мамиле кылат. Социалдык педагог ал психолог. Социалдык педагог бала менен ата-эненин, окуучу менен мугалимдин ортосундагы көпүрө. Балдар үчүн жүрөгүн берген, жүрөктөн сүйгөн, аларды дайыма колдогон, алар үчүн бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алган, балдарды коргогон жалгыз инсан ал соцпедагог. Социалдык педагог балдардын оюн мектепте дайыма уга билет, кеңешин берет жана аларды дайыма жакшы жакка үндөйт. Балдарды караңгы жашоодон алып чыккан, аларды жакшы жашоого үндөгөн соцпедагог. Социалдык педагог балдар биздин келечегибиз деп жүрөгүн балдар үчүн арнаган инсан. Урматтуу ата-эне, учурда сиз өз жүрүм-турумуңузга, эмоцияңызга көңүл буруңуз. Сиздин психоэмоционалдык абалыңыз балдарыңызга түздөн-түз таасир этерин унутпаңыз. Балдарыңыз менен жакын дос болуңуз, сүйүңүз, кучактаңыз, өбүңүз, мактоо менен ишенич сөздөрүн колдонуңуз. Балаңызды бирөөгө салыштырбаңыз, сындабаңыз.
Ката кетирсе, түшүнбөстүк болсо, түшүнүү менен кабыл алыңыз. Ар бир күнгө пландоо жүргүзүңүз. Уюштурууда эртең мененки көнүгүүнү, оюнду, тамак жасоодо бири-бирине жардам берүүнү, достору менен телефон аркылуу сүйлөшүүнү жана үй жумуштарына жардам берүүнү киргизиңиз. Балаңыздын достору жөнүндө ойлорун угуңуз. Интернеттин пайдалуу жагын колдонууну сунуштаңыз. Кенже мектеп жашындагы балдар үчүн жомокторду окуп берип, аны ролдоштуруңуз. Кино мультфильмдерди бирге көрүү менен чогуу талкуулаңыз. Балдардын кызыкчылыгына, жөндөмүнө жараша шарт түзүп бериңиз. Интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн оюндарды уюштуруңуз. Көркөм ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн кол эмгеги менен жасалган буюмдарды бирге жасаңыз. Балдарга буйрук түрүндө эмес, кеңеш берүү түрүндө сүйлөшүү таасирлүү жана пайдалуу. Балдарыңызга өзүнүн эмоцияларын чагылдырууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Балдар эч качан чоң адам болгон эмес. Сиз балалыкты башыңыздан өткөргөнүңүздү эсиңизден чыгарбаңыз. Үй бүлөлүк көйгөйлөрдү өз алдынча чечиңиз. Үй бүлөдө жагымдуу маанай түзүңүз. Урматтуу ата-энелер, сиздерге кеңешим: балдарды дайыма колдойлу, аларды коргойлу, аларга дайыма мотивация берели, аларды жакшы жашоого үндөйлү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.